көзі тірүүсүндө атасы эртели кеч короонун аягындагы калың кайың токойду аралап көп жүрчү эле. Анда көбүнчө жогору тоо тараптан соккон сыдырым желге кайың токою шуудурап турчу. Ошол добуш кулагына биротоло сиңип калган экен. Үйүнө келген сайын баягы кайыңдардын шуулдаган добушу кулагына кайры угулуп токойду аралап жүргөн атасынын элеси көз алдына келет. Bir кезде республикага Атүгүл Союзга аты чыккан атактуу башкарма айыл чарба өндүрүшүнүн ишмери Рысбек Айдаралиевди ушул жупуну көрүнүшүнөн ким болсо да баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаң бир киши деген сөздүн чындыгына ынанбай кое албайт эле. Рысбек Айдаралиев өмүрүнүн акыркы жылдарында Талас өрөөнүнүн көкүрөк жагындагы өз айылы Көпүрө базарда жашап жүрүп, бу дүйнөнү ар оодарып да, бер оодарып да көрүп, өмүрдүн баасы менен жашоонун наркын адилет бычып, өз өмүр жолунда ушул оңуттан калчап, ушул оңуттан баалап жүрдү. Көрсө, анын өмүр жолунда сая кетпеген майнаптуу жылдар көп болуптур. Рысбек Айдаралиев 1922 жылы Кең Сай айылында Таластын баш аягына белгилүү Айдараалы Табыптын үй бүлөөсүндө дүйнөгө келип, бала кезинде коллективдештирүү жылдарын өз көзү менен көрүп, Атүгүл ага аралашып өстү. Ошол эле учурда ал Көпүрө базар айылында 7 жылдык мектепте окуп жүргөн. Аны 1937 жылы бүтүрдү. Ал мезгилде жаш Совет өлкөсүнүн жаштары туташ илим билимге умтулуп жаткан кез. Айдаралиев Жалалабадтагы мугалимдерди даярдоочу техникумга тапшырып, аны 1940 жылы ийгиликтүү аяктайт. Ал эми эмгек жолун 1941 жылы айылдык мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Молдоголо деп коем да. Жаш кезинде жана молдоголо дегенибиз 1 жашында калыптыр атадан. Атасынан 1 жашында калган. Анан кийин мен жана кабышкам атадай болуп окутуп, чокутуп, тарбиялап, окуп келгенден кийин аяктан майылым болду. Майылым болуп төмөн Кең Аралга ошол жака жиберип, ошол жака майылым болосуңар деп. Ошондон аранан үй жайга көргөзбөй, анда чоң кайненелебиз да бар. Ошолорду да көргөзбөстөн, ошондон армияга алып кетти. Армияга алып кеткенде бизден агышканан баягы ока ташын тигиндей мындай эметим үй бүлесин баягы кемпирчал бизди бала чаканы багып калды. Чынында Рысбек Айдаралиевдин өсүп өнүшүндө бир тууган агасы Абдырайымдын эмгеги чоң болуптур. Абдырайым аксакал тууганчылыкта да, үй бүлөдө да тарбиянын негизин ынтымактан көргөн экен. Ошол ынтымак алгач эки бир туугандын ортосунда болсо, кийин бала чакаларына, андан небере чөбөрөлөрүнө өтүп, ушул күнгө чейин бузулбай, бекем сакталып келатыптыр. Ал эми жогоруда баш каарманыбыз Рысбек Айдаралиев айылдык мугалим болуп иштеп жүргөн жеринен 1941 жылы улуу ата мекендик согушка аттанган жерине келген элек. Улуу ата мекендик согушта ал оор сыноолорду башынан өткөрүп, бир катар эрдиктер үчүн 2 кызыл туу ордени жана бир нече медалдар менен сыйланып, Берлинге чейин барып жеңиш менен кайтты. Арине Рысбек Айдаралиевдин өмүрүнүн бул учуру кыйын кезеңдиги жана каармандыгы менен өзгөчөлөнөт. Негизи анын өмүр жолундан ушундай өзгөчө учурларды көп эле кезиктирүүгө болот. Согуштан кийинки өзгөчө учуру Рысбек Айдаралиевдин партиянын Чаткал райондук комитетинде биринчи катчы болуп иштеп жүргөн жылдарына туш келет. Бул кызматка ал Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдындагы партиялык мектепти бүтүрүп, партиянын Талас областтык комитетинде бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеп жаткан жеринен 1951 жылы көтөрүлүп барган. Ал экөөбүз 50 жылдын башында Чаткалда биргиштөө калдык. Ал райондук партия комитетинин 1 секретары, мен 2 секретар болуп иштеп калдым. Ал мезгилде Чаткал району экономика жактан, маданий жактан эң артта калган республикадагы райондордун бири болчу.
Yol yok. Yol kattaşı yalan samolyot yağıt menen. Eldin teknikası negisinden soko, kolorok, çalgı uşu menen iştewçü. Aydar Aliyev Oblastык партия комитетine, Kırgızstan Borborдук партия комитетine, hökümetine kat yazıp yol boyunca, yol salуу boyunca meselelerini götürdü. Biroq al jaktan kelgen komissiya көп акча талап кылынат экен, муну республика көтөрө албайт деп жолго көңүл бурулган жок. 53-жылдан баштап айла кеткенден Алабык аяктан Чапчыңа аркылуу жол салууну чечтик. Ошондо Терексайдан Чаткылга чейин 80 километр жанаң кол күчү менен, кетмен күрөк, лом менен башталды. Муну ошентип 2 жылдын ичинде Чапчым аркылуу машина жол келди. Бул өзүнчө эле район үчүн чоң майрам болду. Райондун экономикасы бир топ өстү. Эгиндин түшүмү, тоют даярдоо 2 эсе көбөйө баштады. Уйлардан сүт саап алуу боюнча областта, Жалал Абад облусунда 1-орунду ээлдиктик. Областык тууда алынды. Айдар Алиевдин уюштуруучулук маселесин облустун жетекчилери байкап отурду. Айрыкча Областык партия комитетинин биринчи секретары Аламан, Баян Аламанович деген кишилер, 40 кишилер. Бу жол бүткөндөн кийин Талас облусунан Жалал Абад облусуна кетти да, 54-жылы Жалал Абад облусуна кошулуп калды. Анан Айдар Алиев Рысбекти областык чоң жетекчиликке алып кете турган болуп калды. Ошол мезгилде Айдар Алиевдин инициативасы менен Чаткалга чоң көпүрө салынып аткан. Ошол көпүрөнү өзү жетекчилик кылып, өзү бүтүрүүгө аракет кылып калды. Райондук раделди салып алып, эртең менен көпүрөгө өстө кетип баратып, машинени өзү айдап, өзү жолдон авария болуп калды. Мен кырсыктык аяктан деп айтууга болбойт. Машинеси авария болуп, машина талкаланып, бир кишинин буту сынып, райондук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы Райымбердиев деген өзү дагы жеңил жарадар болуп калат. Мына ушу кырсыктан кийин обкомдун бюросу маселесин карап, аны кызматтан бошотот. Бул 55-жылдын ноябрь айлары. Кызматтан бошойт. Кызматтан бошойт. Областтык масштабтагы кызмат беребиз деп калат. Бирок Айдар Алиев болбойт. Мен эми биякта иштедим. Анан мага айтты, мен ушу Талас облусунан эң арттагы бир чарбаны алып, мен көрсөтөм. Ошол жерден. Эми Айдар Алиев Чаткалдын эли ушу мезгилге чейин Айдар Алиевди унутушпайт. Себеби Айдар Алиев 3-4 жылдын ичинде Чаткалга чоң эмгек жасады. Экономикасы өсө баштады. Маданий иштер колго алына баштады. Мына Айгыржал орто мектеби ошол мезгилде курулду. Чоң орто мектеп болуп, ошо Айдар Алиевдин инициативасы менен курулду. Жанагыдай жол келе баштады. Анан кийин райондун экономикасын көтөрүү боюнча республикага маселе коюп, министрлер советинин чечими чыгарып, Чаткал районуна экономикасын көтөрүү боюнча деген бир чечим чыкты. Ушуга жетишип, чоң иштерди жүргүзүп аткан эле да.
Егер жанагыдай кырсык болбосо, Айдарали Өрүсбек областык масштабта жана облус полкомунун биринчи орун басарын перспектива менен барган болчу. Ушу айткан экен. Азырынча ошого иштегенин анан дагы кийин көрөбүз деп. Мүмкүн андан да чоңураак кызматты ойлонгон болуш керек. Бул республикалык, областык эмес, республикалык масштабта чоң кызматтарды иштей турган деңгээли бар жигит эле да. Таласка кайтып барып, Будённый райондук аткаруу комитетинде төрагага орун басары, анан төрага болуп иштеп жүргөн кезинде КПСБКнын эң мыкты партиялык советтик кызматкерлерден 30 000 кишини артта калган чарбаларга жетекчи кылып жиберүү боюнча токтому чыккан эле. Ошондой эле чачыранды айылдарды бириктирип, майда чарбаларды ирелештирүү кампаниясы жүрүп жаткан. Рысбек Айдаралиев 30 миңчилердин катарында 1959 жылы өзү чоңойгон жердеги майда чарбаларды бириктирип, Каракол колхозу түзүлөөрдө ага башкарма болуп шайланат. Мына ушул учурдан баштап, анын чарбалык жана жетекчилик ишке болгон жөндөндөөлүгү даана көрүнүп, бир эле жылда колхоздун жалпы акчалай кирешеси 750 000 сомго жетет. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийик, темир жолунан 200 километр алыс, климат шарты катаал тоо арасындагы бул чарбанын мындай эмгек жетишкендиги областтык масштабта көзгө көрүнбөй койгон жок. Көрсө, Рысбек Айдаралиев Чаткал районунда биринчи катчылыктан кетип жатканда замандашы Корчубек Акназаровго таласка кетем, артта калган бир чарбаны алам, анан көрөбүз деп бекер айтпаган экен. Өзүнө ишенген тура. Алгач Рысбек Айдаралиев туш-туштан келип отурукташкан Көпүрө базар айылынын генералдык планын Кыргыз Гипрозем институтуна түздүрүп, Москванын башкы долбоорлоо институтунан жактырылгандан кийин курулуш иштери башталды. Айылдын капиталдык курулушу үчүн 500 000 сом акча бөлүндү. Ага кошумча Айдаралиев үйлөрдү куруу үчүн Сибирден 2,5 миң кубометр карагай, үйлөрдү жабуу үчүн Казакстандын Караганда шаарынан темир тунике, айылга жарык түшүрүү үчүн бетон устундарды алдырып, жаңы кыштактын курулушун керектүү материалдар менен камсыз кылды. Колхоздун негизги тармагы мал чарбачылыгы болчу. Андыктан колхоз уюшулгандан баштап эле Рысбек Айдаралиев 4 түлүк малдын башын өстүрүүгө белсенип киришкен. Анын ичинде асыл тукум малдарга көп көңүл бөлүнүп, натыйжада Ставрополь крайынан асыл тукум меринос койлорду, Фрунзеден Акалтекин породасындагы жылкыларды, Стрельников атындагы совхоздон Алатоо породасындагы уйларды, Алай өрөөнүнөн топосторду алдырып, чарбанын мал чарба тармагын кыйла ирилештирүүгө жетишти. 60 жылдардын ортосунда чарбада бодо мал 2000ге, топос 1400гө, жылкы 1500гө өскөн. Ал эми койдун башы төлү менен 85 000ге жеткен. Рысбек Айдаралиевич ошо 1958 жылы бизге башкарма болуп келген. Ошол учурдан 16 жыл бизде башкарма болуп иштеди да. Ал учурда ушул биздин колхозубуздун мен старший чабан болуп иштедилем. Ал учурда ошо биздин колхозубуздун баардык экономикасы өнүгүп, жыл сайын өйдөлөп өз иш менен жүрүп отурду. Ал киши ушунчалык элди уюштургуч, өзү дагы күнү түнү талбай иштеген эң эмгекчил, абдан эмгекчил адам болчу. Ал учурда ошол мисалы үчүн биздин өрнөктүү чабандарыбыз 150ден төлө алган. Мисалы үчүн Алиев Калембай, мына мен өзүм Тыналиев, Мелис дегендер ушундай жакшы төлө алып, жакшы жүн алып жүргөн. Эт багытындагы эт багып өстүргөн чабандарыбыз болсо 70-71 килограммга чейин еттен ар бир койдун салмагына эт берген да. Мисалы үчүн бу жерде ал жерде Сагындыгып Койчубай деген бар. Ошол учурда эт багытында иштеген, Тыналиев, Мелис деген болгон, ушундай чабандарыбыз болгон да. Эл эмгекчилердин болсо эмгек акысы ошол жыл сайын көтөрүлүп жүрүп отурган. Ошол жакшы төл бергендер, жакшы жүн бергендер жылдын аягында ошол эмесинен тышкары, өзүнүн айлыгынан тышкары 4 000-5 000 сомго чейин ошол учурдагы союздун акчасы менен акча алып турушкан. Алдыңкы передовик немелердин баары ошо жыл сайын
Paşireni bolup, paşireni görsetülüp, maşineler menen sıylangan, baalı sыйлыктар менен сыйланган. Ушундай абалда колхозубуз жыл сайын өнүгүп жүрүп отурган. Мал чарбасын өстүрүү менен катар колхоз дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн да тоолуу шартка карабай улам жогорулатып отурду. Тоyut базасын чыңдоодо агротехникалык эрежелерди толук пайдаланып, ишти илимий институттун адистери менен биргеликте илимий негизде жүргүзүшүп, жогорку натыйжалуулукка жетишишти. 1966 жылы Эстониядан тоyut кызылчасынын уругун алып келип өстүрүшүп, андан да чоң пайда өндүрүштү. Ошентип, Каракол колхозунун жылдык кирешеси жыл сайын өсүп отуруп, 1973 жылы 3 миллион сомдон ашып, эмгекчилер ар бир жумуш күнүнө 4 сомдон акчалай 2 килодан буудай алып турган. Мындан тышкары ар айдын аягында кошумча эмгек акы төлөнгөн. Ошол учурда мындай жогорку эмгек акы республика боюнча башка чарбаларда болгон эмес. Мен да башкарма болуп калдым. Анан Айдар Алиев тиякта башкарма болуп, бул эми мага караганда грамот деле. Мен 4-эле класс билимим бар болчу. А киши даңкылуулам район боюнча аты чыгып, анан облус атагы чыга баштады. Анан кийин республикага атагы чыгып эле Айдар Алиев эле боло баштады. Анан кийин мен согушта жүргөндө чала эле көрүп калгам да, учурашып калганбыз таластык болуп. Анан кийин барып калдым, ушу Каракылда дежем бар эле, ошо жака учурашым, анан ай кишиге жолугуп калып, эден экөөбүз кучакташып да таанышып калдык. Анан күндөрдүн биринде эле мен башкарма болуп турсам, анан эми мактаныштын колхозум начар эле. Жумуш күчү жетишпейт. Анан жанагы мотор, кой кырка турган моторлордо начар иштейт. Анан бир күнү Тобокелде эле бардым Айдар Алиевке. Келсем менен киши эле мени төкө деп койчу, төкө келди, келгенен сыйлап, ары бери отурушунан тамаша сурадым да келдим dedi. Кагылайын, койлорумду кыркалбай атырмын, жардамга 40 чөрбөсөм болбойт дедим. Анан макул эмес деп 14 киши берди. 14 киши берип, койму кырктырылды, койму жайлоого көчүрүп жибердим. Мына мындай көп жардамдарын көрдүм. Анан экөөбүз чогулуштарда, алай-пулайда келгенде учурашып, сүйлөшүп, агышы мага кес-кесте ушу жакшынакай өзүнүн опыттарын айтып берели, колхозду мындай кылып оңдош керек, тигиндей кылып оңдош керек деп. Арине, жогоруда айтылган чоң иштердин башында чарбанын башкармасы Рысбек Айдаралиев турган. Бул чоң ишеним эле. Ага Айдаралиев жөн эмес, чарба ишин терең билген адистиги, ар бир ишти уюштура билүүсү, улам жаңылыкка умтулган демилгелүүлүгү жана тартип, принципке бекемдиги менен арзыган. Анан ошондой артыкчылык иштер үчүн 1964 жылы каармандык эмгеги үчүн медалына арзыса, 1966 жылы эмгеги дагы жогору бааланып, эң жогорку даражадагы Ленин ордени менен сыйланат. А 1967 жылы экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча союздук республикалардагы бир топ мыкты чарбаларды артка таштаган тоолуу Каракол колхозун СССР жогорку советинин президиуму эмгек кызыл туу ордени менен сыйлады. Бул күн Көпүрө базар эл үчүн эстен кеткис майрам болду. Айылга 22 боз үй тигилип, улуттук оюндар өткөрүлүп, таң тамашадан тоо арасы жаңырып турду. Чындыгында бул Каракол колхозунун эмгекчилеринин эбегейсиз зор эмгегинин акыбети болчу. Заман, турмуш агымы кайда барса ошондо барсын, бирок элдин өткөндөгү мындай зор эмгегин эч убак унутууга болбойт. Себеби ошол эмгектин баары элдин мүдөөсү, жыргалчылык үчүн жасалган. Мына азырда топ-тобубуз менен элдин мүдөөсү үчүн иштеп жаткандайбыз. Бирок натыйжабыз 30 жыл мурдагы береги Каракол аттуу бир чарбанын эмгек натыйжасындай болор бекен.
Рысбек Айдаралиев аксакал биздин Кыргызстан тарыхында колхоздук курулуштун bir görünüktü uyuşturucusu, görünüktü insan katары tarihte kalır. Antken sebebi men uşul 68-71 yılga ortasında Kırgız SSR'nın Ayıl Çarba Ministrinin birinci orunbasarı bolуп иштеп kaldım. Ошон үчүн бүт республиканы кыдырып, көп чараларды көрүп калдык да. Men барганым, мен баягы артыкчылык кылып, агесте кысылтууну ЦКнын катчылары, өкмөттүн башчысынын жетекчилеринин орунбасарлары кана тапшырышты. Анан мага депутат дегени ушул тапшырышып, ушул эки чарбага ЦКнын анан министр советинин туусун тапшырасында кычыраган кыш январь болуш керек. Анан ошондон машинанын жөнөп жолдон тыгылып тигинтип отурмун. Анан баргам. Анан барып ушу биринчи тууну мен ошол Победа колхозунда тапшырдым. Эми ал абдан алдыңкы колхоз экен. Кыргыз немистер көп. Камалып күчөп турган кезде бир артынакай бир маданият үйүн курган экен. Демеле сонун бийик отуруштары кыпкысыл театрда өзүнчө. Ошондо турган мен анан туу тапшырдым. Анан эртеси Таласын борборуна келип Нуржанов аксакалдын жөнөкөйлүмүндө клубу бар экен, ошонун ичинде абдан жөнөкөй киши болчу. Өтө эле жөнөкөй киши болчу. Ошо кишилерге кызыл туу тапшырдым. Анан кетиш керек болуп калды. Мен айттым, мен мынча келдим, мен Таласты жооп билишмесем көрөйүн. Мен де жогору жакка барышым керек. Ушул Каракол деген колхоздун атын угуп жүрөм, Көпүрө базар деген кыштак бар дейт, Айдырат деген киши, мен ошону барып көрүшүм керек. Десем айтыш, ой, мындан арда 70-80 километр, тоонун башында, Суусамырдын түбүндө жол тайгалак деп. Волга менен жүргөнбүз. Болбой көгөр, анан жөнөп баратканда бир жылкы заводу бар экен, ошол аркылуу өтүп барып, жылкы заводунда менен иштеген бир Бегалиев деген жигит иштейт экен, ал кармап алып, ой, чай ич деп кой соем деп, анан мен болбой, анан барып ошо биринчи ошо 70-жылдын башы болуш керек, анан ошо кирдим. Киргенде эле мага абдан менин көңүлүмдү мындай кубантканы Көпүрө базар кыштан көркү болду да. Азыр мынакей айтып атпайбызбы, мына шаарды көрктөндүрүш керек, благоустройство тазалаш керек, көчөнү тартып келсе, кыштын күнү болсо да кирип барганда эле биринчи оюм ошо болду да. Анан барып бир эки этаж конторунан барып өзү күтүп турган экен, биз кирип, анан биринчи көрүшүм. Bir aябай uzun çoğun kabineti var eкен, ал киши тияктан басып келди, мен бияктан басып барып, анан кол ачып тамашаладым. Рысбек Айдаралиев, сиздин кабинетиңиз биздин турдакын суал иштегенде uzun окшойт чоң. Десем күлүп, эми колхоз жакшы да, бирок ушу жакында ушуну бир жыйын ачыла турган залга айландырайын деп атам деп күлүп койду. Анан отуруп аябай сүйлөшүп, анан бүт өзүнүн көрсөтүктөрү жөнүндө айтып берди. Анан бул кишинин ушунчалык тактыгын карагыла, өзүнүн баягы жылдык көрсөтүктөрүн баарын таблица кылып илдирип коюптур. Жөнөкөй айта бербестен жөнөкөй ачык айкын болду да. Наглядный пособие деген дейт. Мени баарын айтып ананды көз. Ошо кезде экономикалык анализ жасап туруп коюптур. Агесте жанакы өзүнө турган наркы канча деген билчүмес да. Түшүмдүүлүк канча, төл канча, анан жылда канча киреше аласыңар деп, ошол жанакы ошо 3 миллион сомдун тегерегинде айтты. Агесте сом деген доллар эле да. 3 миллион доллар алып чыкканда киреше. Айтты, мен кыштын күнү келип калтырсыз, талааны көрсөтсөңүз болот. Мен агрономмун да. Аны ешкечип bir мал чарбасын көрсөткөн эсимде бар, bir фермага алып барды. Анан өзгөчө мен айттым, мен мунуңузда жакшы, мен көрүп эле жүрөм, бир мына бул мага жагып атат, көркөндүрүп ушул социалдык объектиңизди көрсөтүңүз десем, анан мына бул өзүмдүн жанагы маданият үйүн, жанагы конторун, анан бала бакчасы эсимде бар. Агесте бала бакча деген ал алыс кыштакта эмес, төбөдө өрөндөрдө жок эле. 2 этаж барсак, мына кадимкидей ичинин баары татынакай, таптаза. Ушунчалык кубантты мени. Анан мен сурадым. Эми түшүнүктүү, Улиско деген ал тиги Жамбылдын түбүндө турат, темир жолдун жанында турат. Кара Бурат эле ошондой Киров. Талас борборунун жанында турат Нуржанов менен Камаловдор. Бул сиз кантип ушу тоонун башына Жамбылдан бери 200 километр экенсиз. Кантип курулуш материал алып эми алып келдик, кыйнасап колдо. Кымбат турса дагы бул элди ойлонгондо мындай бир шарт түшүш керек да. Элдеги мындай маданияттуу жашаш керек да. Анын тоонун башында болсок. Анан элди ошо кезде ушундай сөз эсимде. Анан элди да кармап калыш керек. Кээ кишилер бизде ушул тиги таласты көздөй умтулуп турушат. Ал аяк умтулаш ушул шарт түзүп, мына бала бакчасын уюштуруп койдук. Бекер кылып коюпту бала бакчасын. Тамактар арзан. Анан биздин немелерге кино койдуруп турабыз, театр алып келебиз. Анан башка оюн соок жасайбыз. Анан ошентпесе эл кетип да калышы мүмкүн дегенде ойлогон, азыркы заман туура келип атпайбы? Биз абдан алыс
көргөн иш экен да. Анан мен ошол кезде чынын айтканда мен бүтүн республиканы кыдырдым. Эгерде ошол bir 4-5 чарбанын ичинен bir эң кыйын деген 10-15 чарбанын жетекчиси болсо ошонун катарында мен ойлойм Айдар Алиев турган республика боюнча. Каракол колхозу алгачкы жылдардан тартып эле эмгекчилердин мүдөөсү үчүн көптөгөн социалдык жана маданий иш-чараларды жүргүзүп келген. 1967 жылы Көпүрө базардын борборундагы жаңы имаратта түшүп жаткан секиде жеңиш күнүнө карата кылыч кармаган жоокердин монументалдык эстелиги ачылды. Эстеликтин артында майдандан кайтпай калган Көпүрө базар айылынын уулдарынын ташка чегип жазылган ысымдары. Бул эстелик майдандан кайтпай калган Көпүрө базардын уулдарына жана ата мекенин коргоп, кан төгүп келген жалпы ардагерлерине болгон таазим болду. Рысбек Айдаралиевдин өзү да согуштун аягына чейин кан кечип келди. Анын да согуш аламаты жана эл жер үчүн жан кыйгандар жөнүндө айтаар сөзү бар эле. Рас, бул эстелик кийинки кыйсыпыр заманыбызда көркүнөн кете түшкөнсүптүр. Бирок ошентсе да жыл сайын Көпүрө базардын эли, ардагерлери, азыркы жаш муундары улуу жеңишке таазим эткени чыгышат. Рысбек Айдаралиев ушул багыттагы иш пландарын ары да улантып, натыйжада 1970 жылы Талас областында теңи жок 3 кабаттуу орто мектеп пайдаланууга берилди. Кымбаттуу күжүрман караколдуктар, бүгүн бизде кубанычтуу майрам күнү. Сиздер балдар үчүн өзүңүздөрдүн ак эмгегиңиздер менен 1.100.000 сомго бүткөн ачык, жарык, кенен ушул замандын оборудованиясы менен жабдылган чоң мектепти сыйлык катарында берип жатасыздар. Сиздер деңиз деңгээлинен 2000 метр бийик турсаңыздар дагы, темир жолдон 200 километр алыс болсоңуздар дагы балдарыңыздарга өтө чоң белекти берип жатасыздар. Андан бери 30 жылдан ашты. Ошондогу мектеп азыр Рысбек Айдаралиевдин атында. Азыркы окуучулар мектеп ачылган учурду көрбөй калышты. Бирок ушул мектептен окуп чыккан ага эжелеринен Көпүрө базар айылы менен колхоздун гүлдөп өскөн доору жана анын айтылуу башкармасы Рысбек Айдаралиев жөнүндө угуп билип жүрүшкөн чыгар. Рысбек Айдаралиевдин өзүн ушул уюштургуч, анан элди аркасынан ээрчите билген бир чоң газети бар эле да. Ошого биздин ата-энелерибиз эмес, ошол мектепте мисалы, ошол колхоз уюштурганда мен 6-класста болчумун. Ошол биз да ошол мектепке кандайдыр бир намыс ойгон. Ошол 1 жылдан кийин эле биз ошол Талас районундагы эң мыкты колхоз деп эсептелген Манас колхозу менен социалдык мелдешке чыгып кетти. Каракол колхозу жаңы уюшулуп эле. Анан жылдын аягында ошону жеңип кетти биздин колхоз. Анан ушул баягы шыкка шык кошуп эле ушу ата-энелерибиз менен бирге биз ошол колхоздун бардык ишине аралаштык. Мисалы мына мен өзүм 5-класстан баштап чөп чапканга аралаштым, чөп машина, трактор менен чөп чапканга аралаштым. 11-классты бүткөнчө биз өзү тракторчу эле болуп калдык. Анан кой кыркын, эми бул бир укмуштай уюшулгандын бир негизги мисалы болушу кой кыркынды айта кетсем болот да. Анткени эртеменки саат 6-да Москвадан куранттар иштегенде ошол кыркындын рубильнигин келип Үсөналиев Жолдошбек деген механик жигит эле ошол киши рубильникти кое бергенде 120 кайчы же 80 кайчы чар эт ошол бир убакыт иштейт. Анан кийин ошол саат 6-дан баштап кечиккендерди жазып, эшиктин алдында колхоздун текшерүү комиссиясынын төрагасы Конушбай Медеров деген аксакал турат да. 1 секунд кечигебиз. 1 секунд кечиккен ошо мектептин балдарын анан саат 9-та эртең мененки тамакка чыгабыз, 3 саат иштеп. Анан 9-тан баштап бери баштайт. Мисалы мен Бусурманкулов Жолдошбек 3 секунд кечикти, 3 күн эмгек күнү алынат деп. 3 соттук эмгек күнү алынат. Ошону бери баштайт. Анан
ошондодур 2-3 күндөн кийин эч ким кечикпей калат. Бул кишинин дайыр жери баягы балдар деле иштетип, анан баягы иштеткенден кийин ошолорго эс алганга шарт түзүп берчү. Мисалы Жамбыл шаарына экскурсияга, Фрунзе шаарына экскурсияга деп колхоздун эсебинен Таластын автобазасынан жанагы ал убакта автобустун мыктысы эле Лаз эле да. Лаздардан алып келип, анан ошого салып, бизди ошол экскурсияларга жөнөтчү. Рысбек Айдаралиев Көпүрө базар айылында социалдык жана маданий объекттерди курдурууда Советтер Союзунун жана башка мамлекеттердин үлгүлүү тажрыйбаларын пайдаланган учурлары болуптур. Эмгек отпускасында жүрүп, Чехословакияда болуп, ал жактын маданий очоктору менен кеңири таанышып, бир клубтун архитектуралык курулушун жактыратта, анын проектисин чийдирип келип, колхоздун борборундагы секиге 550 орундук 2 кабат клуб салдырат. Мында адабий драмалык, комузчулук, үн оркестр жана башка ийримдер иштеп, жаштардын чыгармачылыгына кеңири шарт түзүлгөн. Ошентип, Рысбек Айдаралиевдин тушунда Көпүрө базар айылы маданият тармагы боюнча да республикалык масштабта жүргөн. Ошол жылдарда аталган айылда курулуштар биринин артынан бири жүрүп жатты. Мектеп менен клубдун ортосуна колхоздун администрациясы менен депутаттардын айылдык кеңешинин 2 кабат имараты салынып, артынан 150 орундук 2 кабат балдар бакчасы ишке берилди. Бала бакчанын ишке киргизилиши менен аялдардын колу зарып, чарбанын талаачылыктан башталган бардык иштерине толук кандуу катышып, эмгек өндүрүмдүүлүгү артты. Ошентип, 70-жылдары Каракол колхозу өнүгүүнүн эң жогорку деңгээлине жетип, анын борбору Көпүрө базар айылы тоо арасындагы жаркыраган өзүнчө бир шаарчага айланган эле. Ошол бир окуяны айтып бергим келет. Ошол учурда ар бир көчөдө 3 көчө болот, чоң көчө, ошонун баарына электр жагы тартылгандан кийин биз кечинде чыкканда азыр күндүзгүдөй болуп көрүнүп калчу. Анан ошол жарык электр жагы тартылгандан кийин биз мурдараак бизден бир айыл киши чүйгө өстөн жумуштарына боюнча кетип, анан кийин ал жактан келатып бизде Көккыя деген ашуу бар. Кичи Көккыя, чоң Көккыя деп коет. Ошол чоң Көккыядан ашып түн ичинде кечире чыккан, түн ичинде келип калып, анан Көккыянын кырына чыкса өрөөн укмушта жаркырап көрүнүп тур да. Анан салыштырат да кишилер. Бул кандай болуп калган? Эмне үчүн мындай Таластымдай жаркыраган кыштак жок эле? Мен каягына келдим деп аябай таң калган экен. Анан аттан түшүп, эстеп эки жагын карап, кой, мен кайра мерке келип калдым. Андан көрү бир аз эс алайын да уктап калган экен. Анан эртең менен койгон жаркыраган карасы өзүнүн кыштак экен. Аны өзүнүн сүйүнүп кетип, анан кайра ошол кышта мына ушундай окуялар болгон да. Анан ушундай жаркыраган айылды 1971-жылы Франциянын Humanité газетасы тоо койнундагы жылдыздуу шаарча деп атап, дүйнөгө атын даңазалады. Ошон үчүн Каракол колхозу ошол тушта бүткүл союздук эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнө катышып, союздук республикалар боюнча алдыңкы чарбалардын бири катары таанылып, күмүш медалына арзыйт. Көпүрө базар айылынын өзү болсо, бүткүл союздук айыл курулушунун кароосуна катышып, КПССБКнын жана СССР Жогорку Советинин чечими менен 2-чи даражадагы дипломуна татыктуу болду. Ал эми чарбанын ушул чоң жетишкендиктеринин башында турган Рысбек Айдаралиев да 1971-жылы Октябрь революциясы ордени менен сыйланды. Ошол эле учурда чарбанын каарман эмгекчилеринин 20дан ашыгы СССРдин орден медалдарына жетип, калган көпчүлүгү республикалык деңгээлдеги жогорку сыйлыктарга татыктуу болушту. Айма каерде болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, ушу элим жакшы болсо экен, журтум жакшы болсо экен, ушу талаадан көргөндөрүн да ушу элиме, ушуларга ый карайын деп, жакшылыктын баарын ушу эл үчүн аракет кылчы. Чоңдорго барса дагы баарын сурап, эмне кемчил болсо баарын алып келчи. Мектеп куруп берди балдарга, ушулар балдардын баары окуп, чокуп, билимдүү болсун, илимдүү болсун,
деп аксакалдарды андан өтө сыйлачы. Бизде акылдуу аксакалдар болор эле, бир 20дай. Алардын баарына окшош кийиндирип, окшош атка мингизип, жылкычылар мисалы үчүн, колхозчулар, механизаторлор, алар менен бир туугандай иштечи. Талаада иштеп жүрөбү, айылда жүрөбү, дайыма камкордук кылчы. Жесир жетимдерге жардам берчи, малына чейин союп берчи, бала чакасы жок кишилерге өлүп атса дагы ошо колхоз ортосунан малын берип, унун берип, баардык жакшылыктарды жасачы. Баардыгына орден медаль алып берди. Атактуу, даңктуу кылды колхозду. Ошол элдин аркасы менен, журттун аркасы менен ушунча даражага жетти. Элим дептим эле, ал башка жактан билбейм мен, биздин чалыбыз өзүнө карачу эмес. Көпүрө базар айылына баратканда алдагайдан бери созулуп жаткан калың кайың токой ыргалып керемет кооздугу менен ар кандай кишини өзүнө тартып турат. Эмне деген кооздук? Кыргызстандын башка эч бир жеринен мындай керемет калың токой кезикпейт. Бул адамдарга болгон табияттын өзүнүн тартуусу эмес. Бул токойду биз баятан бери сөз кылып жаткан Каракол колхозунун башкармасы Рысбек Айдаралиевдин демилгеси менен 1970-жылы Көпүрө базар айылын аралап өткөн Каракол суусун бойлотуп 16 чакырым аралыкка токой чарбасы тиге баштаган. Башында табияты катаал тоо жерине майда көчөттөр өсүп кетеби жокпу? Мынчалык убаракерчиликтин кереги бар беле, жок беле деген түкшүмөл ойлор эл арасында көп эле жүргөн. Бирок Рысбек Айдаралиев кайың көчөттөрүнүн өсүп, келечекте кайың токойго айланып, кийинки муундардын керегине, жараарына ишенген эле. Ошондой эле болду. Мына азыр ошол кайыңдар ыргалган калың токойго айланып, айылдыктардын эле эмес, сырттан келгендердин да көксөгөн эс алуу жайына айланды. Ошентип Рысбек Айдаралиевдин эмгек жолу берегидей демилгелүү иштер менен коштолуп, ошого жараша аты чыгып, өкмөттүн эң жогорку сыйлыктарына арзып, эң негизгиси элдин сый урматына арзып жүрдү. Мындай караганда баары эле ойдогудай бараткансыган. Анан кантип эле 1974-жылы аны Кыргыз СССР жогорку советинин депутаттыгына көрсөтүшкөндө бут тосуулар болуп кетти. Ал аз келгенсип эл эмгегин жогору баалап, эки жолу социалисттик эмгектин баатырлыгына көрсөтүшкөндө дагы кандайча тоскоолдуктар чыгып туруп алды. Мунун баары эмне үчүн? Же кимдир бирөөлөргө Айдаралиевдин өз алдынчалуулугу менен принципиалдуулугу жакпадыбы? Же мыкты жетекчилиги менен адистигиби? Кандай болгондо да мындай чоң тоскоолдуктар жогорку бийликтегилердин гана колунан келмек. Акыры 1975-жылы кызмат абалынан пайдаланып, колхоз мүлкүн өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышты деген доо менен Айдаралиев жана чарбанын дагы бир нече адистери кызматтарынан четтетилип, үстүлөрүнөн кылмыш иши козголду. Партиянын абагында эң бир жаман нерсе тоголок арыздарды деле карай берчү. Баягы айылдан арыз барат, ким жазганын эч ким билбейт. Ошол арыздын артында дагы бир чоң кишилер болуш керек. Ал карапайым эл анын арыз жазбайт, аны бирөө уюштурат атайын. Мына ушул арыз жазыш керек дагы Айдаралиевдин ишин баягы бут тосуп, мындан ары иштебегендей кылалык деген максат менен ушундай жазышканда. Башкармадан алгандан кийин ошол жогору жактагы аттуу баштуу кишилерге да кирип чыккан. Ошол убакта Кыргыз Республикасынын партиясынын биринчи катчысына Турдакул Субаличке да кирген. Кирген киши деле айткан: Рысбек Айдаралиевич, мына сизди башка колхозго хозяйство беребиз. Мындай азыр бир аз туруп туруңуз дегенде мындай деп. Ошол кирип чыккандан кийин ошол сөздү өз кулагым менен уккам. Атамдын өзүнүн сөзү болчу да, мен ошондо Бишкекте студент болчумун. Ошону ушундай айтып келдим, мен Турдакул Субаличке кирдим. Ушинтип айтты: Кудай бурса бир да колхоз берет, мен ошол жерге барып иштейм. Аны ошентип убакыт созула берди. Бияктан болсо прокуратурасы, соту, бүтүн баардыгы ошол иштей башташты да. Анан бир кызык нерсе, эгерде адам күнөөлүү болсо, жеп алса, ичип алса, дагы бир нерсени, чоң нерселер жасаса, сот деген ошол тез аранын ичинде эле соттоп жиберет да. Мына биздин деле азыр бүгүнкү күндө көрүп атпайлык көп нерсени. Ал убакта а кишини 1 жылдан ашык соттошту. Сотту баштап коюшат.
Анан бир маселелер келгенде кайта кетишет сот менен прокурор Бишкекке. Биз акылдашып келебиз, тигинтебиз, мынтебиз деп. Анан акыр аягында ошентип жумшартып отуруп анан кийин 6 жылга баягы 9 жылга деп кесип, анан баягы согушка катышкан тигүү деп туруп, анан 6 жыл срок берип турган строго режим менен кесип жиберген да. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Мына коммунисттик партиянын уставында ошол жерде жазылган. Эгерде адам ушул член партия болсо, коммунисттик партиянын мүчөсү болсо, эгерде кылмыш кылса, эң биринчи бюродо каралып, ошол партиялуулуктан четтетиш керек. Анан барып соттош керек. А биздин атабызда болсо, партиядан четтетпей, райком партиянын бюросунда карабай, анан соттоп жүргөндөн кийин түрмөгө отургузгандан кийин келип үйгө келиш. Ошондо райком партиянын биринчи катчысы Базаркулов болчу. Азыр мына Мукаш Базаркулович Чүй областында облонону жетектеп жүрөт. Анан үйгө келиштир, анан апамды айтышып, мына соттолду, эми партиядан чыгарышыбыз керек, парт билетин бергиле деп туруп, анан партиядан чыгарышкан. Мына кийин, мына ошол убакта деле ошол устав партия же болбосо закондор, мыйзамдар бир кишинин айтуусу менен эле баары бузулуп калган. Анан ушул фактылардын баардыгынан кийин мен өзүм ойлойм, ошол иште чоң адамдар кийлигишкен да, жогору жактан ошолор тапшырма беришкен, Айдаралиевди соттотуш керек. Азыр ошол адамдардын деле көзү тирүү. Мен ойлойм, эгерде ошолор чын кыргыз элинин патриоту болсо, кыргыз элинин инсаны болсо, ошолор ачык тил айтып бериш керек, адан уялбайчы. Болгону болду, кетти, ал убакыт өтүп кетти. Ошол убакта жанагы соттогон прокурор деле тирүү, бүгүнкү күндө. Сот деле тирүү. Ошолор иштешкен да. Эгерде алардын, эгерде ар намыстуу аксакалдар болсо, пейилдери таза болсо, чындыкты сүйгөн аксакалдар болсо, мына бүгүнкү күндө ошол нерсени ачык эле айтып бериш керек да. Айдаралиев эркинен ажыратылып, Бишкектеги номер 12 абак жайында отурганда, адвокаты Чын Турган Сыдыков адилеттик издеп, Москвага барып, ишти кайра кароо үчүн СССР жогорку сотуна арыз менен кайрылат. Ошондон кийин Айдаралиевдин иши СССР жогорку соту тарабынан кайра каралып, аягында Кыргыз СССР жогорку сотунун мурдагы өкүмү жокко чыгарылып, Рысбек Айдаралиевди жана Чарбанын башка бир нече адистерин толук актап эркиндикке чыгарат. Андан көп өтпөй Москвага барып, КПСстин алдындагы партиялык контролдон партиялуулугун калыбына келтирип келет. Аңгыча болбой, агыш аялда болбой, бир жылга жеткен жок да, кайра кутулуп келип калып. Кутулган Эсенбек деген управляющий бар эле мына Пикте. Аны эстип алдым. 1 жашчык эми улус өстүят жок дейт. Айткан менен деле чындыкты айткан жакшы болот. 1 жашчык аракты алдым. Жашчыгы менен 20 өтөлгөлө. Onu alıp, Esenbek deriste alıp bir maşanında Kurzovay'da Lökkoy yok. Kurzovay maşından Kurgay'a doğru vardım. Karakol'a vardım da Tumala geldim. Yeni eldin göğünü aytpa. Başkarmalar da aytpa. Direktör sapkostor, başkarmalar bütün vardı. Şu barıp duruvadan kutuktap tozu aldı. Kuday salvası buna. Aydaraliyev dey talay başkarım istedi. Talay direktör istedi. Buna özüm de istebildim. Biz kokşoğun talasta bir top başkarmalardan hiç kандай жақшынақа естелік қалған жоқ. Чындыкты сүйлеген жақшы бағылайын. Ақталып келгенде ұшырашқаны барды. Мен анда уже бұл жақта іштеп қалған, МВД'де іштеп қалған. Ұшырашып отырсам ошо айтып отыр. Адилеттик бар екен дейді, адилеттик өйдөт екен, төбөдө екен дейді. Биске келгенче, жерге жеткенче жана жылдыздын сынығындай болуп, жылт-жылт етіп отпай, жылдыз ошо шамалдардан сынат экен дейт, абанын жүрүшүнөн. Ошондой болуп бизге чейин ал сынып келет экен. Ошол деп. Эл эч кимге таарынган жок, партияга таарынган жок, элге де таарынган жок. Анан кийин бир жолу гана ошол бери отуруп өзү күлүп айтты. Билесиңер балдар, мен чөмөлөнүн үстүндө китте болуп турдум деп. Аныңсы эмнеси? Өзүм да жептирим. Жейм дегендерге де жегиспеп тур, мына ошолор артынан түшүп алган экен. Бирок аларга жегип жүрсөм талап жиберет эле. Өзүм айырым бар жей алган жок. Анан эми азыр баягы коммунисттерди мактаганды көп сүйбөй калбадык. Бирок
чыныгы коммунист, чыныгы эл үчүн, чыныгы халк үчүн иштейм деген киши мына ушул мен Рысбек Айдаралиевич болчу. Кеткенден кийин, чарбадан кеткенден кийин баягы өзүнүн бир ишке ашыра албаган бир өзүнүн бир ой пландары болгон экен өзү. Шуну аткарсам болот эле, шуну жасасам болот эле деген бир өкүнүчтөр болгон болуш керек сага. Пландар көп болчу. Биз эми ошондо бала кезде, эми биз деле бала кез эмес, ушу студент болуп 2-чи курста окуп калган кез. Анан баягы мектепте жогорку класстарда окуп калганда көп эле сүйлөшүп, өзүнүн ойлорун айтып берчү да. Даже бул жалаң эле ойлор эмес. Азыр мына айыл өкмөттүн башчысы отурган жерде ошол биздин айылдын ген планы илинип турат. Кайсы жерде эмне салыныш керек. Мына мектептин жогору жагында бассейн кырытый. Ушул жыл бою иштей турган бассейн салынмак болчу жабык. Аны дагы айтып калчу эле, биздин ушул балдарыбыз окууну бүткөндөн кийин армияга барышат, тетигинде бир морфлотторго служба этип калышы мүмкүн. Ар бир адам ушул сүзгөндү билиш керек, сууга чөкпөш керек. Анткени себеби баягы согушта, 45-жылкы согушта булар көп немелерден өткөн экен да. Баягы дарыяларды сүзө өтүшкөн, ошону мисал кылып калчу. Биз сүзө албай дейт, ошондо корулуп көргөнбүз дейт. Ошон үчүн ушул бассейн салыш керек. Балдардын баары сүзгөндү үйрөнүш керек. Андан тышкары мынагу котельный хозяйство. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр бүгүнкү күндө ошонун сырткы эле корпусу калды. Аны да үлүшкө бөлүп алыптыр. Ушу котельный хозяйствону. Ана ошол жерде 4 аябай мындай кубаттуулугу чоң котелдор турчу да, буу казандар. Ал деген мазут менен жагылчу. Анан ошол максаты ушул бүтүн элге жылуулук берүү, айылга. Айтып калчу, биздин келиндер, кыздарыбыз эмчин от жагыш керек. Эмчин күл чыгарыш керек. Ошонун баардыгын ушул колхоздун эсебинен баягы курдуртуп, анан борборлоштуруп, жылуулукту беребиз, ар бир үйгө кирип беребиз деп ошондой баягы резерв менен ошондой немени кургузган да, котельный. Анан ал максат да жетпей калды. Ал максатка да жетпей калды. Андан тышкары могу жерде клубдун астында бир 3000 кишилик стадион курдуртабыз деп. Адагы проекти бар да. Ада үстү жабык стадион болмок. Ошол кезде дагы проекти бар болчу да. Адагы курулбай калды. Мына бүгүнкү күндө ал жерде мал жайылып жүрөт. Анан мынагу центрде дом культура курабыз деген дагы план бар эле да. Ошо бир чоң дом культура куруп, ошол дом культуранын атын даже Манас деп атайбыз деп. Ушу кулакта бүгүнкү дом культурадан жаңы адам башка. Жана больницанын ордунда. Азыр детсад болуп атпайбы? А больницаны болсо айылдын чекесинде тынчыраак жерге курдуртабыз. 2 этаждуу современный деп ушундай пландар көп эле да. Рысбек Айдаралиев 1979 жылдан баштап Талас областык жайыттар башкармасынын жетекчиси болуп иштеп жүрөт. Облус түзүлгөндөн кийин барып калдым. Ошондон кийин а киши мындай эл көрө албагандар көп да. Бир топ кыйын иштер болгон башынан өткөн экен. Пастбищный мелиоративный управление мына жайытты өздөштүрүү, сугаруу, барлык иштери боюнча иштеп калды да, ошонун жетекчиси болуп. Управление начальниги болуп, ошо пастбищный мелиоративный. Андан мурун деле көп кишилер иштеп өткөн экен. Эч кылбай кой десем, мен жаңылышам дечем. Бирок а киши иштеп өттүр. А киши кандай картайып калган кези да, ошо кездерде пенсияга жакындап калган кезде пенсияга чыгып калайлар деген. Бирок ошондой болсо дагы а киши күндүзүн иштечи да. Ама бат келип турчу. Бир күнү келиптир. Аке дейт, мына эле жакшынакай жакын эле жайыттарыбызга малыбыз барбай калды. Şu azır çavanda var, jalqa oldu, değil mi? Barısın göçürüp barışı ele, maşinen alıp barat. Maşine var bakan jergele barışmaydı. Bir yol salganga bir görübeysiz bir dedi. Ana kişini ayttım, Ümeteli, men yolçuğa tavıştayın. Siz naçenlik olup alыңыз деп tamaşaladım. Oşontip Talas'ta mına jakınız jayıtlarga köp yol salındı da. Yol salındı, Svet'te jetti, köp yerin kaşarlarına. Şuntip birinci jayıtlardı oşo iş özдөштүрүү, jakın jayıtların polunu özдөштүrүү. Ekinci
bir gündü gelipdir. Hakikaten susamırdı bizim yerinin barısın. Kazak tuğanları elip alıptır. Arjak setin Toktoğulduk tuğanları elip alıptır. Bir yakacağın çüylük tuğanları elip alıptır. Bizim el barısın talatıp yörtüp de özünü bunu bekitilip bergen yerinde. Bağırın izildep kartanın barını hiç etmezsin. Şunda yolu otar. Şunu bir katı karap verseniz dedi. Ben oşonu büyroga saldım. Büyroga salıp durup kayra barıp bir yaka zapiska girgizdik. Bir yaka zapiska. Kazaklarda batıyla koyup çıktık özümüzle. Hani böyle güreyen dörcende zapiska girgizdik. Pravistoga. Sen taran ikamet ettik. O şekilde inisiyatifesi men. Barın aldı. Barın alıp kayra cırgap cahit degenme tolup. Prosto malı Kazakistan'dan o şekilde 800.000 koy gelsi. Maşinemen alıp ötçü. Talas arkalı. Ama o şekilde inisiyatifesi olursa o şekilde kalıp kalmak hoşlardı. Kalıp kalmak. Men oyumça ağışın nemgeki bulcandan abdan çoğunda. Uqtaçımız ağışı. Kayda bir dep andayımda şu koyun çiz dep kalsanalı. Tiyaka gitti, biyaka gitti. Canıtın bağın kişilerde. Şunda kişiler iştegende güldöp ketmektir. Talas öğrenmez bütün Kırgızstan güldöp ketmek. Anday yetekçiler Kırgızstan'da bir ekeli apçı olsa. Biraz azali kişi olur. Egemendүүлүктөн кийин Рысбек Айдаралиев элдин 70 жыл бою жийип терген эбегейсиз зор байлыгын талап тоноо заманына туш болду. Рысбек Айдаралиев ушуну көрөм деп күткөн эмес. Анда Талас шаарында жашап жүргөн. Ошондо өзү 17 жыл жетектеп жүргөн боор эти менен тең өз чарбасынын тонолуп жатканын көргүсү келбей жүрдү. Кийин өмүрүнүн акыркы жылдарында гана өз айылы Көпүрө базарга кайтып барганда чарба тонолуп аягына чыгып калган экен. Мына мурдагы механизациялаштырылган чоң кырмандын таланып тонолгондон кийинки кебетеси. Эми бул кырмандын ошол кездеги иш темпине назар салыңыз. Абереги жай, чарбанын мурдагы механикалык паркы жана башка цехтери. Бул парктан bir күндө канча жүк ташуучу машина, канча трактор кирип чыгып турчу. Ал эми колхоздун республика боюнча аты чыккан 2 кабаттуу механизациялаштырылган кыркым пунктучу. Мында кыркым компаниясында 60.000 койду 10-12 күндө кыркышып, эң чоң көрсөткүчтү белгилешкен учурлары болгон. Азыр бул пункттан дайын жок. Мындан башка дагы чарбада тургузулган 120га жакын стандарттуу механизациялаштырылган мал сарайлардын калган каткандарын Рысбек Айдаралиев минтип өз көзү менен көрүп калды. Анан ал кээде айылдын үстү жагына чыгып, тоо тараптан Көпүрө базардын жалпы көрүнүшүнөн мурдагы тоо арасындагы жылдыздуу шаарчаны издеп көрө албай жүрдү. Ошондо ал өзүнчө ой толгоп, эмне эл ошончо жыл бекер иштеп бекер төккөн беле? Алардын таманакы, маңдай тери менен табылган байлык жетишкендик кана кайда жылас болду деп ичинен сызып калар эле. Ал айылына барган сайын атасынын акыркы айлары, күндөрү эсине түшүп, көз алдына келе берет. Атасы Рысбек Айдаралиев өз айылында эл катары салган үйүндө 1998 жылы 78 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Азыр ал туулган жеринин топурагын жазданып түбөлүк уйкуда жатат. Ал эми анын элеси айылдын кутурысы катары өчпөс болуп жашап калды. Мына уулдарынын бири Искендер Айдаралиевдин атасынын эң сүйүктүү кайын токою назарында ар дайым шуулдап тургансыйт. Атасын токойдон кайыңдардын ушинтип шуулдап жаткан учурларында көп көрөр эле. Ушундан ламбы Айтор кайыңдардын ошол шуулдаган добушу ушул күнгө чейин кулагынан кетпей жүрү. Кээде ырас эле шуулдап жатабы, же жөн эле менин кыялымбы деп өзүн тыңшап калмай да бар. А кээде кыялдын кылдаушуна жетип, жан дүйнөсү балкып турганда, кайыңдардын жанагы шуулдаган добушу мукам музыка ыргагына айланып, атасы Рысбек Айдаралиевдин жаркын элесин жоктоп, ойнолуп жаткандай